кийинки учурда көбүнчө Кыргызстандан эле келип калды. Анткени көлдүн жээгинде курорттор көп. Анан бизде көл алыс болгон үчүн кичине алысыраак. Бизге көбүнчө буту колу ооруган, муун оорулар менен ооруган адамдар келет да. Анткени бизде ошо жердин астынан чыккан суу биздин баткагыбыз ошол жакшы таасир этет экен ушундай ооруларга. Туристтердин жоктугунан жатаканалар бош турат. Бирок жылдагыдай эле эс алуучулар жайында келет деген үмүт менен жатаканалар заманбапташтырылып жасалууда. Мисалга былтыркы жылы өздүк каражат менен 4 бөлмө жасалган. Калгандарын жасоого каражат жетишсиз. Каражат жетишпегендиктен көбүнчө азыр инвестор издеп, ошо инвестор издеп атабыз. Эгерде жакшы бир инвестор чыгып калса, ошо имараттарды оңдоп, жолдорубузду оңдоп, территориябыздын тегерегин кармап алсак деген ушундай чоң иштер бар. Ар кандай химиялык кошундулардын бир бүтүнүн түзүп, жер астынан чыккан сууну түтүкчөлөр узак жылдарга кармай албайт. Жыргалан курортуна элдин бардыгы минералдык суу менен дарыланууга келишет. Ал эми минералдык суу болсо жер астынан чыккандыгына байланыштуу темир суу түтүктөрү туруштук бере албайт. Мисалга мынакей бул суу түтүгү былтыр гана жасалган, ал эми быйыл болсо кайрадан тешилип калыптыр. Жетекчиликтин айтымында бул трубалардын бардыгы быйыл кайрадан оңдолуп чыгат. Учурда бул жайда көнүмүш адатка айланган ремонт иштери жүрүп жатат. Алар суу түтүктөрүн бүтө, ашкана жана баткак лай менен дарылануучу тетиктерди иретке келтирүү, оңдоо жана ошондой эле тегерек жаатты тазалоо иштери жүрүүдө. Эс алган эс алуучуларыбыз келсе дагы көңүлү жакшы болот да, тегерек жай таза экен деп. Анан могу баксактан түшкөн жалбырактар кеч күз түшөт. Жазында ушунун баарын тазалап, даярдык көрө баштайбыз сезонубузга. Сезонубуз майларда башталып калат. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Күнсере.